Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз суюк тамактын жасалышын көрсөтүп беребиз. Казаныбызга этибизди салып алабыз. Сиздер үлгүлүү өмчөңүздөргө карап азыраак же көбүрөөк салсаңыздар болот. 3 литр суу куябыз. Судан туурап алган пиязды салабыз. Сабызды да кошуп алабыз. Үстүнү жаап кайнаганга коебуз. Мына кайнап чыкты. Биз эми пияз менен чеснокту салып алабыз. Биз этибизди салардан алдын туздап алган элек. 10 мүнөт кайнатабыз. Тузуну көрүп алабыз. Дымына жараша туз кошобуз. Картошканы салып алабыз. Орто температурада кайнатабыз. 30 мүнөт кайнатабыз. Биздин тамагыбыз бышты. Биздин тамагыбыз бышып даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Конок келгенде өтө баалуу тамак, тез бышат. Сиздер да даярдаңыздар. Саламатта калыңыздар. Биздин каналга кошулуңуздар.